Мындай кооз имараттар Таластан башка эч жерде жок. Бул Баластан шаарчасы эгемендүүлүк майрамына карата учурда ачылууга даярдыктар көрүлүүдө. Ал эми аталган аймак буйруса Disneyland сыяктуу балдарды чогулткан оюн-зок борборун айланары айтылууда. Уникалдуу долбоор балдарды өнүктүрүүгө багытталган. Бул жерде IT академия, кинотеатр, амфитеатр, музей, түрдүү иримдер, оюн-зок аянтчалары жана өнүктүрүү борборлору иштеп баштайт. Ошондой эле заманбап шарттагы дүкөндөр, конгресс зал, тамактануучу жайлар жана үй-бүлөлүк эс алуу зоналары жайгашат. Урматтуу президентибиздин колдоосу менен Эрмат Жумаевдин демилгеси менен бүгүнкү күндө ошол Баластан оюн-зок борбору курулуп атат. Кудай кааласа бунун баардыгын салгандан кийин өзүн актаганга мүмкүнчүлүгү бар да. Анткени канча деген жумуш орундар менен камсыз болот. Кышында жылуу, жайында салкын, элге да ушул жерге келип, бала чакасын келип, оюн-зок борборго таштап коюп, же кинотеатрга көрсөтүп, бул жерде эз алып келип, соода кылып, анан кийин бардык шарт түзүлгөндө чыгып кеткенге мүмкүнчүлүк бар. Аталган шаарча Талас аэропортуна жакын аймактагы 6,5 гектар аянтка курулууда. Объектиде 500 жумушчу иштеп жатат. Курулуш бүгүнкү күндө 95% аяктап калды. Бул 9 блоктон турган 18800 квадрат метр түзгөн зданиялар. Дизайнда ушундай эми типа Disneyland'ды мындайча айтканда Таласка алып келди. Бул эми Таластагы эң чоң долбоорлордун бири да бул. Фасадный жумуштар бүттү. Ички отделкалар дагы бир 90% бүтүп калды. Сапаттуу бардыгы жер жумушунан арматураларынан баштап бардыгын по проект салып келатабыз. Брусчаткабыз деле бир 50% аяктады. Борбордун Талас шаарына пайдасы көңүл ача турган чоң аянтчага айланат. Башкысы 200дөн ашык жаңы жумуш орду түзүлөт. Учурда мэрия бул ири объектини сапаттуу тейлөө жагын караштырууда. Өзүнчө муниципалдык бул жерде ишкана ачылат. Баластан деген пландаштырып атабыз. Шаардык кеңештин депутаттары менен Нуржанов Алиязы паркты бардыгын бириктирип бир муниципалдык ишкана кылабыз бул жактын бардыгын. Анткени мунун эртеңки күнү көрктөндүрүү, жашылдандыруу, тазалыгы боюнча ушу керектүү, эмне керек болсо бардыгы ошол муниципалдык ишкана башкарат да, Кудай буйрса. Белгилей кетсек, мындай шарттагы борбор өлкө боюнча Талас шаарында гана курулууда. Жалпы 1 миллиард сомдон ашык каражат жумшалууда. Аталган шаарча эгемендүүлүк майрамында президенттин катышуусунда ачылат. Нурсултан Курманбеков, Кайнар Ормонов, ЛТР, Талас облусу.